дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттыкты тилеймин, саламатсыңарбы балдарым? Кайрадан силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Балдар, бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагына байланыштуу окуу китептериңерди, окуу куралдарыңарды жана калем сабыңарды даярдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Телесабак. Келгиле балдар, өтүлгөн теманы кайталоо үчүн бул экрандагы тапшырманы аткарып көрөлү. Акынды, мурастан, дыйканды, жайлоонун, кемени деген сөздөрдүн ичинен табыш жөндөмөсүндө турган сөздөрдү таап көргүлөчү. Табыш жөндөмөсүнө карай кандай суроо беребиз? Ооба, кимди, эмнени деген суроо беребиз. Демек, кимди? Акынды. Кимди? Дыйканды. Эмнени? Кемени. Ал эми кийинки тапшырма. Темирди, мугалимдин, токойдон, суунун, кыштактын деген сөздөрдүн ичинен илик жөндөмөсүндө турган сөздөрдү таап көргүлө. Ал эми илик жөндөмөсүнө кандай суроо беребиз? Ооба, кимдин, эмненин деген суроо беребиз. Демек, кимдин? Мугалимдин. Эмненин? Суунун. Эмненин? Кыштактын. Ал эми кийинки суроо. Сөздөрдүн жөндөөлүшү өз ара канчага бөлүнөр эле? Демек, сөздөрдүн жөндөөлүшү өз ара 3кө бөлүнөрүн эстесек керек. Алардын биринчиси аягы үндүү тыбыштар менен бүткөн зататооч сөздөр болсо, экинчиси аягы каткалаң үнсүздөр менен бүткөн зататооч сөздөр. Ал эми үчүнчүсү аягы жумшак үнсүздөр менен бүткөн зататооч сөздөр болот. Ал эми бүгүнкү темабыз аягы Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн зататооч сөздөрдүн жөндөөлүшүн өтөбүз. Аягы Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн зататооч сөздөр кандай жөндөөлөрүн билесиңер? Аларды салыштырып, жыйынтык чыгарууну үйрөнөсүңөр. Ошондой эле жөндөмөлөрдүн суроолорун туура берүү маанилүү экендигин түшүнөсүңөр. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар эле? Ооба балдар, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Алар атооч, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү. Ар бир жөндөмөгө кандай суроолор коюларын байкап, эсиңерге түшүрүп алгыла. Мисалы, атооч жөндөмөсүнө ким, эмне? Илик жөндөмөсүнө кимдин, эмненин? Барыш жөндөмөсүнө кимге, эмнеге? Табыш жөндөмөсүнө кимди, эмнени? Жатыш жөндөмөсүнө кимде, эмнеде? Ал эми чыгыш жөндөмөсүнө кимден, эмнеден деген суроолор берилет. Ал эми ушул суроолорго жараша мүчөлөрүн аныктап дагы көрөлү. Атооч жөндөмөсүндөгү сөздөргө мүчөлөр уланбайт.
Илик жөндөмөсүнө нын мүчөсү. Барыш жөндөмөсүнө га мүчөсү уланат. Табыш жөндөмөсүнө ны мүчөсү. Жатыш жөндөмөсүнө да мүчөсү. Ал эми чыгыш жөндөмөсүнө дан мүчөлөрү уланат экен. Бул экрандагы сөздөрдү бир нече жолу кайталап окуп көргүлөчү. Келгиле эми чогуу окуп көрөлү. Акматов, фонд, геолог, герб. Акматов, фонд, геолог, герб. Эмнени байкадыңар? Акыркы табышы кандай угулуп жатат? Ооба, сөздөрдүн акыркы табышы жазылгандай эмес. В табышы Ф болуп, Д табышы Т болуп, Г табышы К болуп, Б табышы П болуп угулуп жатат. Бирок угулушуна карабай сөздөр жөндөлгөндө Б, В, Г, Д тамгалары сакталып, аларга уланган мүчөлөр жумшак үнсүздөрдөн башталат. Келгиле анда жогорудагы зат атоош сөздөрдү жөндөп, жогорудагы айтылган эреже менен салыштырып, жыйынтык чыгарып көрөлү. Акматовго кайсы суроону беребиз? Ооба, ким деген суроону беребиз. Демек, атооч ким? Акматов. Илик кимдин? Акматовдун. Барыш кимге? Акматовго. Табыш кимди? Акматовду. Жатыш кимде? Акматовдо. Чыгыш кимден? Акматовдон болуп жөндөлөт. Ал эми бул ким? Ооба, бул геолог. Келгиле анда геолог деген зат атоош сөздү дагы жөндөп көрөлү. Атооч ким? Геолог. Илик кимдин? Геологдун. Барыш кимге? Геологго. Табыш кимди? Геологду. Жатыш кимде? Геологдо. Чыгыш кимден? Геологдон болуп жөндөлөт. Келгиле андан кийинки сөздөрдү дагы жөндөп, жыйынтык чыгарып көрөлү. Ал эми фонд деген зат атоош сөзгө кандай суроо беребиз? Ооба, эмне деген суроо беребиз. Демек, атооч эмне? Фонд. Илик эмненин? Фонддун. Барыш эмнеге? Фондго. Табыш эмнени? Фондду. Жатыш эмнеде? Фонддо. Чыгыш эмнеден? Фонддон болуп жөндөлөт. Ал эми бул эмне? Ооба, бул Кыргыз Республикасынын герби экен. Келгиле анда герб деген зат атоош сөздү дагы жөндөп көрөлү. Атооч эмне? Герб. Илик эмненин? Гербдин. Барыш эмнеге? Гербге. Табыш эмнени? Гербди. Жатыш эмнеде? Гербде. Чыгыш эмнеден? Гербден болуп жөндөлөт. Демек балдар,
Жогоруда айтылгандай эле угулушуна карай эмес, жазылышына карай жөндөөлөрүн жана Б, В, Г, Д тамгалары сакталып, аларга уланган мүчөлөр жумшак үнсүздөрдөн башталарын далилдеп алдык. Аягы Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн зататооштор жөндөөлгөндө илик жана табыш жөндөмөлөрүнүн башындагы Н тыбышы Д тыбышына өтүп өзгөрөт. Мисалы, илик жөндөмөсүнүн мүчөсү Н болсо, Н мүчөсүнүн башкы тыбышы Д тыбышына өтүп өзгөргөнүн байкасак болот. Акматов Дун, геолог Дун, фонд Дун, герб Дин. Ал эми табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү Н болсо, Н мүчөсүнүн башкы тыбышы Д тыбышына өтүп өзгөргөнүн да байкадык. Мисалы, Акматов Ду, геолог Ду, фонд Ду, герб Ди. Ал эми барыш, жатыш жөндөмө мүчөлөрүндөгү башкы тыбыштары өзгөрбөйт. Мисалы, барыш жөндөмөсүнүн мүчөсү Га болсо, Га мүчөсүнүн башкы тыбыштары өзгөрбөгөндүгүн байкадык. Акматов Го, геолог Го, фонд Го, герб Ге. Ал эми жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү Да болсо, Да мүчөсүнүн башкы тыбыштары өзгөрбөгөндүгүн да байкасак болот. Мисалы, Акматов До, геолог До, фонд До, герб Д. Ал эми чыгыш жөндөмө мүчөлөрүндөгү Дан болсо, Дан мүчөсүнүн башкы тыбыштары дагы өзгөрбөйт. Мисалы, Акматов Дон, геолог Дон, фонд Дон, герб Ден. Келгиле анда балдар, бул текст менен иштеп көрөлү. Кана, өз алдыңарча бул текстти окуп көргүлөчү. Эмнени байкадыңар? Айрым сөздөрдөгү кетирилген каталарды таап көргүлөчү. Азаматсыңар. Демек, заводто доклад, докладты, Осмонов деген сөздөр ката жазылган экен. Бул сөздөр эмнелерине карата жазылып калган? Ооба, бул сөздөр айтылышына карай жазылып калган экен. Дагы кандай эрежебиз бар эле? Ооба, аягы Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн зататоош сөздөргө мүчө уланганда Б, В, Г, Д тамгалары сакталып, аларга уланган мүчөлөр жумшак үнсүздөр менен башталат деген эрежени эсибизге түшүрөбүз. Бул эрежелерди түшүрүү менен биргеликте кетирилген каталарды оңдоп, текстти кайра окуп көрөлү. Менин атам заводдо иштейт. Ал чогулушта жумушчуларга доклад окуду. Докладты баары көңүл коюп угушту. Осмонов агай ордунан туруп атама рахмат айтты. Келгиле анда балдар, жогорудагы тексттеги Осмонов жана доклад деген сөздөрдү жөндөп көрөлү. Атооч ким? Осмонов. Илик кимдин? Осмоновдун. Барыш кимге? Осмоновго. Табыш кимди? Осмоновду.
Жатыш кимде? Осмоновдо. Чыгыш кимден? Осмоновдон болуп жөндөлөт. Ал эми докладка кандай суроо беребиз? Ооба, эмне деген суроо берилет. Атооч эмне? Доклад. Илик эмненин? Докладдын. Барыш эмнеге? Докладка. Табыш эмнени? Докладды. Жатыш эмнеде? Докладда. Чыгыш эмнеден? Докладдан болуп жөндөлөт. Келгиле балдар, кийинки текст менен да иштеп көрөлү. Тексттин темасы эл алдында бийлесем дейм. Мен текстти окуп берем, силер түшүнүп турууга аракеттенгиле. Мен мурда мыкты педагог болсом деп жүрчүмүн. Азыр бийчи болгум келип калды. Атактуу бийчилерди көрүп, өзүмчө кыялданам. Менин эң алгачкы эл алдына чыгып бийлеген бийим араб бийи болгон. Ошондон кийин эл алдында мыкты бийлерди бийлесем деп алдыма максат коюп келе жатам. Бүбүсара Бейшеналиева эжемдей атактуу бийчи болсом, элиме ак кызмат өтөгөн болоор элем. Демек балдар, кыз келечекте ким болгусу келген экен? Алдына кандай максаттарды коюптур? Кимдей атактуу бийчи болгусу келген? Ооба, кыз келечекте бийчи болсом деп кыялданган экен. Эл алдында мыкты бийлерди бийлесем деп максат коюптур. Бүбүсара Бейшеналиева эжемдей атактуу бийчи болгусу келген экен, Ушул тексттен зататош сөздөрдү тапкылачы. Демек, ким? Педагог. Ким? Бийчи. Кимдерди? Бийчилерди. Эмнелерди? Бийлерди. Ким? Бүбүсара Бейшеналиева. Кимге? Элиме. Эмнелер эсиңерде калды балдар? Аягы Б, В, Г, Д тыбыштары менен бүткөн зататоштор жөндөлгөндө илик жана табыш жөндөмөлөрүнүн башындагы Н тыбышы Д тыбышына өтүп өзгөрөрү, ал эми барыш, жатыш, чыгыш жөндөмө мүчөлөрүндөгү башкы тыбыштары өзгөрбөй тургандыгы эсиңерде калды деген ойдомун. Демек, бүгүнкү сабактан аягы Б, В, Г тыбыштары менен бүткөн зататош сөздөрдүн жөндөлүшү кандай болуп жөндөлөрүн билдиңер жана аларды салыштырып көрдүңөр. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.